Бишкекте Мурас мелдеши жыйынтыкталып жеңүүчүлөр аныкталды. Биринчи орунду Ден соолук командасы алып 400 000 сом уткан. Экинчи орунду Коопсуздук командасы ээлеп 300 000 сом байге. Үчүнчү орунду спорт чөбөрлери алып 200 000 сомго ээ болушкан. Президенттин командасы 4-чү орунга ээ болуп 100 000 сомдук сертификат менен сыйланган. Мындан тышкары мыкты дарбазачы, мыкты чабуулчу жана мыкты оюнчуга жекече сыйлыктар тапшырылган. Садыр Жапаров эми футбол, волейбол жана баскетбол менен мектеп окуучулары гана эмес, чоңдор, аксакалдар дагы активдүү алектенерин белгилеген. Оюнга жалпысынан 16 команда катышып, 1 миллион сомго байге фонду коюлган. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Индиялык студент кызды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Жалал-Абад шаарында 24 жаштагы Индиянын жаран сүзүп кеткен айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдын 14 майында саат 22:00 чамасында Жалал-Абад шаардык Ички иштер башкармалыгына кабар келип түшкөн. Анда Курманбек көчөсүнөн түштүгүнөн түндүккө карай келе жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 2001-жылы туулган ТК аттуу жаран Индиянын 2004-жылы туулган жаранын Жалал-Абад мамлекеттик медициналык факультетинин студенти Тарнув Ханды сүзүп кеткендиги кабарланган. 24 май күнү Жалал-Абад шаардык Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин акагында 25 май күнү Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу убактылуу кармоочу жайга 48 саатка киргизилди. Маалым болгондой, жабырлануучу кыз Жалал-Абад шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө түшүп, башына операция жасалган. Учурда ал комада. Индиянын элчилиги жабыр тарткан студентти Делиге алып кетүүгө даяр экендигин билдиргени менен, аны ташууга медициналык себептерден улам мүмкүн эмес экендиги айтылган. Маалымат Булак, аралаш маалыматтар. Ассаламу алейкум. Извините, Мурат, да? Белгисиз бет капчан жигит, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөгө дарыланууга сертификат, умурага жолдомо, квартира жана автоунаа белекке берген. Маалымат Булак, Сокол Медиа. Я отец своих детей, у меня 2 дочери. Я сам таксую, машину арендую. У меня первая группа инвалидности. Я могу ходить. У меня здесь... Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Здесь ручное управление. У жены тоже первая группа инвалидности. У нее проблемы со зрением. Дома читает она Коран по брайлевской системе. И мы здесь снимаем квартиру. Что просите вы Всевышнего? Прошу детям хорошее воспитание. Мы вытерпим все. Вот здесь, брат, можете остановиться? Очень рад был познакомиться с вами, брат. Работаю честно, желайте только на Всевышнего. И сегодня он нас направил к вам, для того, чтобы вы поехали с женой на лечение. А также на умру. На умру? Также, брат, можете сюда посмотреть? В этом доме находится ваша квартира. Да? И эта машина тоже Машина ваша. тоже, что ли? Да. Машина тоже, что ли? Ошто жасалма долларды сатууга аракет кылган жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда 1992-жылы туулган жаран достору менен биргеликте 9300 жасалма АКШ долларын сатууга аракет кылган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 233-беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маалымат Булак, Кактус Медиа. Зеленский дүйнө лидерлерин тынчтык саммитине чакырды. Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйнө лидерлерин тынчтык саммитине чакырган видео кайрылуу жасады.
Мен Тынчтык саммитине даярдык көрүү боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлерине, анын ичинде Кошмо Штаттардын лидери Байденге, Кытайдын лидери Төрага Сиге кайрылам. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун уставтары ушул китептердей өрттөнүп кетишин каалабайбыз. Силер да каалабайсыңар деп үмүттөнөм. Тынчтыкты сокулар ортосундагы тыныгууларды эмес, тынчтыкты жакындатууга өз лидерлигиңерди көрсөтүп койгулачы суранам, деди ал Харьковдогу орус армиясынын чабуулунан күйүп кеткен басмакананын ичинде жасаган видео кайрылууда. Украин президенти 15-16 июнда Швейцарияда өтүүчү Тынчтык саммитине делегация жиберерин 80 мамлекет ырастаганын кошумчалап, бул үчүн ыраазычылык билдирди. Буга чейин Bloomberg агенттиги АКШ президенти Байден өз шайлоо өнөктүгүнө каражат чогултуу менен алек болгондуктан июнь айында саммитке келе албашы мүмкүн экенин жазган. 23 майда Борбор Азиянын журналисттери үчүн Украинадагы маалымат жыйынында Зеленский аталган саммитте чөлкөмдөгү лидерлерди да көргөзү келерин айткан. Мен Борбор Азиянын бардык лидерлери сөзсүз барып, бул окуяны колдоп коюшун каалайт элем деген Украин президенти. Жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң 7-ге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр, Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Маалымат булак Азаттык Орг. Дагы 20